Ырчы Арсен, жубайым менен кызымды төрөтканадан шаан шөкөтсүз эле өзүм чыгарып келдим. Наристебизге Алия деген ысым ыйгардык. 29 июнда Ырчы Арсен менен жубайы Бегайым кыздуу болуп, ата-эне статусун алды. Арсен мырза кызына Алия деген ысым ыйгарганын суперкейжиге билдирип буларга токтолду. Бүгүн 1 июлда жубайым менен кызымды төрөтканадан үйүбүзгө чыгарып келдим. Аларды чыгарып келүүгө өзүм эле бардым. Бегайымдын бир туугандары келишти. Досторум качан чыгат, баралы, тосуп алалы дешти. Бирок шан шөкөтү жок эле, тынч чыгарып келүүнү туура көрдүм. Азыр үйдөбүз, кубанып жатабыз. Кызыбызга Алия деген ысым койдук дейт ал. Түгөйлөр 2018 жылы июль айында баш кошушкан. Маалымат булагы Суперкейжи сайты. Добр, жубайдын ортосунда болчу кичинекей таарынычтар бизде деле болот. Негизи менин оюмча ар бир эле эркекке үй окатынаттың келечекте балдарынын энеси боло турган жөнөкөй айымдар жагат болуш керек. Мен жубайымдын баардык эле сапаттарын баалайм. Ушул кемчилиги деп баса белгилеп айта албайм. Эми ар бир эле жубайдын ортосунда болчу кичинекей таарынычтар бизде деле болот. Бирок бат эле кайра тил табышып алабыз. Маалымат булагы Аргумент Кежи сайты. Гүлжайна Атаканова, баскан эмес, жүгүргөн ийгиликке тез жетет. Куудул Гүлжайна Атаканова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына ар дайым кызыктуу жаңылыктар менен бөлүшүп, көрөрмандарынын көңүлүн бурдуруп келет. Бул иретте куудул кыз өзү тууралуу кызыктуу маалымат жазды. Басканга караганда жүгүргөн ийгиликке батыраак жетеби деп ойлонуп жүрөм. Чарчоону билбейм. Уктаганга убакыт азайткам. Бирөөлөрдү ушактаганга 1% убактым болбойт. Эч кимди жаман көрбөйм. Адамдан жамандык эмес, жакшылык издейм деп жазды Атаканова. Учурда куудул 36 жашта. Маалымат булагы Аргумент Кежи сайты. Ырчы Эмиль Балтагулов Жалал-Абад маданият техникумуна директор болуп дайындалды. Көпчүлүккө ичпе чапа ыры менен таанылган Ырчы Эмиль Балтагулов Жалал-Абад маданият техникумунун директору болуп дайындалды. Ырчы акыркы жылдары билим берүү тармагында иштеп келе жатканын айтып, буларга токтолду. 24 июнда Маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен техникумга директор кылып дайындап, тиешелүү буйрукка министр Азамат Жамангулов кол койду. 28 июнда министрдин орун басары Кайрат Иманалиев техникумдун жамааты менен тааныштырып келди. Буга чейин Ош мамлекеттик университетинде, Сузак райондук балдардын билим берүү борборунда, Жалал-Абад облустук филармонияда эмгектенгем дейт ал. Эмиль Балтагулов 1981 жылы Чаткал районунун Терексай айылында төрөлгөн. 2004 жылы Ош МУнун искусство факультетинин музыка бөлүмүн артыкчылык менен аяктаган. 2004-2007 жылдары Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде окутуучу. 2010-2011 жылдары Чаткал районунун Терексай айылындагы Маданият үйүнүн көркөм жетекчиси. 2013-2019 жылдары Жалал-Абад облустук Тыныбеков атындагы филармониянын артисти. 2015-2017 жылдары Жалал-Абад облустук филармониянын директорунун орун басары. 2018-2019 жылдары Гүлнара Бакиева атындагы номер 24 мектебинде мугалим. 2019 жылы Сузак районундагы балдардын билим берүү борборунун жаш талант музыкалык ийриминин жетекчиси. Мындан тышкары Ырчы 14 жылдык тарыхы бар Сезим эстрада тобунун түзүүчүсү жана жетекчиси. Үй бүлөлүү, 2 кыз, 1 улдун атасы. Маалымат булагы Суперкейжи сайты. Кооздугу деңиз менен океандан кем эмес атактуулардын ысык көлгө жетелеген сүрөттөрү. Кыргыз жеринин жаратылышынын кооздугун көрсөткөн сүрөттөрдү улай кереметтүү ысык көлгө сапар алабыз. Кыргыз шоу дүйнөсүндөгү белгилүү ырчылар жана кино жылдыздары эс алуу менен бирге ишин айкалыштырып жатышат. Көпчүлүгү көлгө түшүп, жайкы эс алуу сезонун ачты. Ырчы Замир Арыкбаев интернеттеги баракчасына ысык көл сени сагынды деген ырды жарыялады. Сиз көлдү сагындыңызбы? Анда төмөнкү топтомго назар салыңыз. Анжелика Кайратова Instagram тууралуу эмне деди? Ырчы Анжелика Кайратова Instagram социалдык тармагы тууралуу өзүнүн пикирин бөлүштү. Инста дүйнө, сүрөт дүйнөгө айланчу нерселе го. Болгондо да кооз сүрөттөрдү жүктөп, дүйнө жүзүнүн керемети менен бөлүшүү үчүн болчу. Ал эми азыр жаңылык жана анча деле кереги жок ушак маалымат таратып, видео дүйнөсүнө айлангандай, деп жазды Ырчы. Маалымат булагы Барометр Кежи сайты. Концертте Гүлзат Мамутбек кыргыздын Виаграсы деп аталды. Бүгүн 30 июнда өзүн кыргыздын деп атаган Гүлзат Мамутбек Бишкек шаарынын тургундарына, меймандарына өзгөчө шоудагы чыгармачыл кечесин тартуулады. Андан тышкары Ырчы 10 000 адамдын катышуусунда флешмоб жасады.
Концерттин башында Гүлзат Мамытбектин англис тилин үйрөтүүчү китептери, ата мекенди көндүрүштөгү шириндиктер ойнотулду. Мындан тышкары борбордогу тамактануучу жайлардын бирине барууга жана 3000 сомдук сертификат күйөрмандарга тартууланып жатты. Кийин кезек флешмобко жетти. Атайын чакырылган хореограф көрөрмандарга бий үйрөттү. Андан кийин көрүүчүлөрдү кызыктыруучу суроо жооп оюну болду. Концерт ырчынын кыргызым менен ыры менен башталды. Кийинки ыр белек кыргыз-казак достугун даңазалаган казакча ыр болсо, андан кийин дем күч берген ырлар жаңырды. Кийин сахнага Казакстандан чакырылган конок чыкты. Гүлзат айым, Кайраттын үнүн укканда аны менен чогуу сүрөткө түшүп жаткан картинаны элестеткем. Азыр картина гана эмес, бир сахнада ырдап калдык. Кыялдан кыргыз, кыялдар орундалат, менин кыялым жанымда деп Кайрат Тутеновду тосуп алды. Ал эми кесиптешин колдоп келген казак ырчысы Гүлзат айымды планетанын дем берүүчүсү атап, жеке концерти менен куттуктады. Ал репертуарындагы ырларын аткарып жатканда Гүлзат Мамытбек сахнага чыгып, Майкл Джексондун ырларын аткарып берүүнү суранды. Кайрат Тутенов поп музыканын падышасынын 2 ырын жандуу ырдап берди. Нукура кыргыз жигити Добур жана Курал Чокоев сахнага чыгып, Гүлзат Мамытбекти кыргыздын Виаграсы деди. Жигиттер тур-тура кой кыргызым, чыгармасын аткарып баарын бийлетти. Концерттин жыйынтыктоочу бөлүгүндө ырчы түрк тилинде оон созуп, ырды атасына арнаганын билдирди. Андан кийин кыз бурак аталышындагы чыгарманы англис жана кыргыз тилинде аткарды. Концерт флешмоб менен жыйынтыкталып, аягында көрөрмандарга ачык асман алдында дискотека уюштурулду. Концерттин өткөн жери Азия Молл соода борбору. Маалымат булагы Суперкейчи сайты. Гүлзат Мамытбек, сатуучу болсоң сатуучулардын биринчиси бол. Ырчы Гүлзат Мамытбек 30-июнда жеке концертин өткөрдү. Анда ырчы кыргыз, орус, англис, казак жана түрк тилдеринде убон созду. Концерттин башталышында түрдүү оюндар ойнотулуп, белектер берилди. Андан кийин Гүлзат Мамытбектин концертин уюштурууга жардам көрсөткөн инсандар, ырчынын апасы сахнага чыгып сөз сүйлөдү. Концертти көрүүгө келгендер ырчынын сахнага чыгышын 2 сааттай күттү. Көпчүлүктүн ышкырык сүрөөнү менен Гүлзат Мамытбек ак боз аттын үстүндө кыргызым менен ыры менен сахнага келди. Биринчи жолу концерт берип жаткан ырчы сахнага чыккан образдары менен өзгөчөлөнүп, дем күч берген чыгармалары менен көрөрмандардын дүркүрөгөн кол чабууларына ээ болуп жатты. Ал ырдап гана тим болбостон концертти көрүүгө келгендерге кыргызым, сен бардык жерде биринчи болушуң керек. Сатуучу болсоң сатуучулардын биринчиси, көчө шыпыргыч болсоң биринчи. Сен ким болсоң ошол кесиптин эң биринчиси болушуң керек. Эч качан экинчи же 20-чы болбо. Анткени сен Манастын урпагысың деди. Анын ар бир чыгармасы жаңырып бүткөндө ар бир сөзүнө көрүүчүлөр бир топко чейин кол чаап турушту. Маалымат булагы Суперкейчи сайты. Ак өргө Бойс менен АИ-92нин Думбари Думбарына тартылган клибинин бет ачары өттү. Бүгүн 29-июнда Бишкектеги ресторандардын биринде Ак өргө Бойс менен АИ-92 командаларынын Думбари Думбарына тартылган клибинин бет ачары өттү. Аткаруучулардын айтымында, бул ыр Бишкек шаарына арналган. Бишкекте туулуп өскөнүбүздөн улам борбор калаабызга арналган ырды жазгыбыз келди. Клипке дагы Бишкектеги кооз жерлерди тарттык. Негизги атрибутикасы эски маршруттук транспорттор болду. Аны издеп, сокулуктан таап, сатып алып, жасалгалап азыр айдап жүрөбүз дешти аткаруучулар. Мындан тышкары иш-чарада Апоо аттуу жаңы шаңдуу ырдын бет ачары болду. Иш-чарага продюсер Нурлан Мамакеев, ырчы Мирбек Атабеков жана Мээрим Төлөпберген, ырчы Нурлан Насип, тамадалар Санжар Мыкыев, Актан Рыскелдиев, Мыктыбек Мукаев жана башка сахналаштары менен жакын достору куттуктап келишти. Маалымат булагы Суперкейчи сайты.